Салам достор, каналыма кош келиңиздер. Бүгүн сиздер менен аябандай даамдуу, ошону менен бирге эле назик дасторкондун көркүн ачкан, азыркы убакта хит болуп жаткан меренга рулетин жасайбыз. Видеону аягына чейин карап, мен менен бирге болуңуздар. Анда эмесе кеттик. Эң биринчи начинкасын даярдап алабыз. Бизге ушундай килес керек болот. Анын үстүнө шекер салып, чекеси кайнап баштаганда эле кукурузный крахмалыбызды салып, жакшылап аралаштырып, коюлангыч акты аралаштырып алабыз. Вишнянын ордуна клубника, малина колдонсоңуздар болот. Мына ушундай абалда отту өчүрүп, муздатып коебуз. Эми жумуртканын агына туз жана лимондун кислотасынан салып, миксерлеп баштайбыз. Жумуртканын агы мына ушундай көбүрүп баштаганда биз шекерибизди кошобуз. Шекерди аз-аздан бөлүп 3-4 бөлүккө бөлүп кошуп алыңыздар. Мынакей. Мынакей биздин меренгабыз даяр болуп калды. Мынакей мына ушундай абалда болуш керек. Аралаштырып ушундай өзүнүн формасын кармап турган абалга жеткенде биз токтотобуз. Андан кийин кукурузный крахмалыбызды салып, дагы кичине аралаштырып алабыз. Миксерди жайкана аралаштырып аласыздар. 1-2 секунд жетиштүү. Достор, каналыма каттала элек болсоңуздар, сөзсүз түрдө катталып алыңыздар. Алдыда дагы жакшы рецепттер менен бөлүшкөнгө аракет кылам. Ал эми кандайдыр бир сурооңуздар болсо, түшүнбөгөн жерлериңиздер болсо, комментарийге калтырып кетсеңиздер, мен сиздерге сөзсүз түрдө жооп берем. Мынакей биздин меренгабыз ушундай даяр болуп калды. Ушундай лопатанын жардамы менен алдынан үстүнө карай аралаштырып алабыз. Көп аралаштырбаңыздар. 1-2 аралаштырсаңыздар жетиштүү. Андан кийин пергамент кагаз төшөлгөн листибизге салып, ушундай кылып лопатанын жардамы менен ушундай кылып жайгаштырып алабыз. Мынакей. Андан кийин аш кашыктын жардамы менен ушундай кылып узорлорду салып койсоңуздар болот. Мынакей. Эми 140-130 градуста 40 мүнөттөй кармап аласыздар духовкада. Өзүңүздөрдүн духовкаңыздарга карап бышырып аласыздар. Андан кийин бизде крем даярдайлы. Бул жерде творожный сырдын үстүнө шекер салдым. Бир калыпка келгичекти ушундай кылып аралаштырып алабыз дагы. Акырындан сливкибизди куюп баштайбыз. Аябандай даамдуу, сонун крем болот, кыздар. Коноктор келгенде дагы дасторконго койсоңуздар, өтө сонун кооз болот, ошону менен бирге эле даамдуу. Мынакей, кремибиз даяр болду. Ушундай плотный крем болуш керек. Достор, дагы менин каналыман кандай рецепттерди көргүңүздөр келет, сөзсүз түрдө комментарийге калтыра кетиңиздер. Мынакей биздин меренгабыз даяр болду. Ушундай кол менен басканда ушундай кылып кырсылдап турса, биздин меренгабыз даяр болгон болот. Мынакей эми кичине муздатып алабыз дагы. Кремибизди жагып, ушундай кылып жагып аласыздар дагы. Ага чейин биздин начинкабыз да муздап, сонун болуп калды. Эми ортосуна начинкаларды салып, дагы бир жолу айтып кетейин, кыздар. Вишнянын ордуна клубника, малина колдонсоңуздар болот. Аябандай даамдуу болот. Ушундай кылып ороп алабыз. Акырындык менен ороп алыңыздар. Мынакей.
тыгыз кылып ороп аласыздар дагы. Ушундай кылып, мен болсо башка посудага которуп алдым. Ушундай кылып үстүнө кремди кыздар варенганын ичине крем жагып атканда көбүрөөк эле крем алып коюңуздар. Мен ушул жолу кичине азыраак алып калыпмын. Насатканын жардамы менен мындай гүлдөрдүн узорлорун коюп жасасаңыздар болот үстүнө. Мен болсо ушундай кашыктын жардамы менен эле ушундай кылып үстүнө коюп алдым дагы. Үстүн ушундай кылып азыр апельсиндин, мандариндин сезону болгондуктан мандарин менен кооздоп коеюн дедим. Сиздер болсо колуңуздарда эмне бар, ошо менен кооздоп койсоңуздар болот. Мынакей, ушундай кылып кооздоп, андан кийин ушундай кооздук бериш үчүн анардан да кичине себелеп койдум. Эми 1-2 саат тындырып, андан кийин чай менен ичсеңиздер боло берет же болбосо бир түн музатыкка салып койсоңуздар өтө сонун болуп калат кыздар. Сиздер дагы сөзсүз түрдө жасап көрүңүздөр, жакындарыңыздарды кубандыңыздар. Ал эми видео жаккан болсо ой пикириңизди калтырып, комментарий жазып, лайк баса кетеңиз. Мен да сүйүнүп калайын. Мынакей ушундай кооз, сонун рулет болуп чыкты кыздар. Мынакей. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Кийинки видеодо амандашканга чейин сак болуңуздар.